Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каттоочулар. Көбүнчөңүздөрдөн кооператив өзү мыйзамдуу деген суроолор көп келет. Келиңиздер чогуу ошол суроого жооп берип, ошону талкуулап көрөлү. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн биз Минюстун сайтына кирели. Минюстун сайтыбызда келечек кооперативи кандай каттоодо турат экенин текшерип көрөлү. Ал үчүн электронный база данных деген бар. Ошол жака кирип, келечекке бир кадам деп биздин юридикалык аталуубузду жазсаңыздар, келечек кооперативдин каттоодо болгон маалыматтары чыгат. Ал маалыматтарды ачып көрсөңүздөр, мына биздин толук катталыштарыбыз, кыскача катталыштарыбыз, кайсы күнү катталганыбыз жана биздин юридикалык каттоолор жана номерлер чыгат. Бул жерден байкап көрсөңүздөр, келечекке бир кадам коммерциялык эмес, өз ара жардамдашуу турак жай кооперативи деп турат. Бул кооперативди биз кандай түшүнөбүз? Ал үчүн кооператив мыйзамын алып, кооперативдин мыйзамынан ошол өз ара жардамдашуу кооператив кандай болот экен аныктамасын карап көрөлү. Бул өз ара жардамдашуу турак жай топтомо кооперативи бул кооперативдин мүчөлөрүнүн тарабынан үлүштүк мүчөлөрүнүн акыларын бириктирүү жолу менен кооператив мүчөлөрүнүн турак жайга болгон муктачтыгын канааттандыруу болуп саналат. Бул кандай түшүндүрүлөт? Бул ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн үлүштүк биригип, өзүнүн кезеги менен, өзүнүн катталган убакыты менен ошол турак жайга болгон муктачтыгын чечүү болуп саналат, аныктамасы ошол. Ал эми кооперативдин өз ара жардамдашуу турак жай кооперативинин багыты да толугу менен мыйзамда жазылган. Аны дагы карап көрсөңүздөр болот. Бул мындай: өз ара жардамдашуу турак жай топтомо кооперативин жашоо үчүн багытталган гана турак жайды алууга болот. Иштин башка түрлөрүн бул жерде каралбайт. Жана көптөгөн ошол мыйзамда аныктамаларды сиздер деле ошол кооперативдин мыйзамынан карап алсаңыздар болот. Ошол кооперативди ар бир кооперативдин мүчөсү окуп чыгуу жана таанышуу бул милдеттүү түрдө калып саналат. Андыктан кооперативдин мүчөлүгүнө кызыгып жүргөн, кооперативден үй алам жана кооператив аркылуу катталган адамдарга ошол мыйзамды таанышып алууну мен сунуштайт элем. Ал эми келечек кооператив боюнча кызыгып билип жана кандай шарттар бар экенин билгиңиз келсе, 0703 400 200 номерине байланышып кооператив боюнча түшүнүктүү алсаңыздар болот.